маалыматтарга өзүбүздүн расмий өкмөт тарабынан маалыматты бериши керек болуп калды. Мынакей ушул шайлоонун алкагында жүргүзүп аткан агитация учурунда биздин өкмөткө катуу сөздөр айтыла баштады. Айрыкча мынакей 2-3 күн мурун өткөн митингде биздин өкмөттү чыккынчылар, саткындар деп күнөөлөрдү кое башташты. Ошол күнөөлөрдүн бирөөсү жетим тоо деген маселе экен. Ошонун баардыгын карап отуруп, мен өзүм патриот катары азыр болсо мынакей мен вице-премьер болуп өкмөттүн жетектилигинде иштеп атам. Бул сөздөр өтө катуу тийди бизге. Биз эч качан саткын болгон эмеспиз. Биз эч качан чыккынчы болгон эмеспиз. Биз бул өкмөттө бир аз эле убакыт иштеп атабыз. Биз эчтекени саткан жокпуз. Саталы деген оюбуз да жок. Ошону биздин элибизге ачык айтып коелу деп силерди чакырып отурабыз буякта. Октябрдагы болгон окуялардын негизинде элдин күчү менен, элдин деген ишеними менен мынакей биз жаңы өкмөттү курап, азыр мынакей могу мөөнөтүнөн мурдайт аткан шайлоолорду өткөрүп атабыз. Саясий кырдаал ушундай түзүлүп калды. Ошентип биз элдин алдында убадаларды бергенбиз. Биз эч качан элге чыккынчылык кылбайбыз. Элдин мүлкүн, элдин байлыгын эч кимге сатпайбыз. Биздин бүт жасап аткан иш аракеттерибиздин баардыгы элдин турмушун, элдин деген байлыгын көбөйтөлү деген ниетте. Башка бизде эч кандай ойлор да жок. Азыр мынакей оор экономикалык абалда биз деген иштеп ушунун баардыгын кантип көтөрөбүз? Экономика эң негизгиси. Жумушчу орундарды кантип түзөбүз? Элге жаңы шарттарды кантип беребиз? Ошолордун баардыгында иштеп атабыз. Бирок ошого карабастан бизди деген ушинтип каралап күнөөлөп атышат. Ошого биз деген өзүбүздүн сөзүбүздү айтып коюш керек болуп атат. Жетим тоо боюнча жетим тоо кыргыз элинин байлыгы. Жеке өкмөттүк эмес, бүт кыргыз элинин байлыгы. Жетим тоону эч ким саткан жок. Сатабыз деген да оюбуз жок. Жетим тоону тескерисинче биз жалпы кыргыздын элине байлыгы тийсин деп ошону жаңы ыкмалар менен кандай кылып өздөштүрө алабыз? Кантип ошол генде биз жаңы предприятияны куруп, жаңы жумушчу орундарын түзүп, экономикага чоң салым киргизе турган проектти кылабыз деген ниетибиз бар. Анын баары деген пландаштырылып атат. Аябай ойлонуп атабыз, кандай кылабыз? Анткени буга чейинки каталардын баардыгын билебиз да кандай болгонун. Ошол каталардын баардыгын кайталабаш үчүн биз таптакыр башкача саясатты жүргүзүшүбүз керек. Анын баарын түшүнүп, ошон үчүн биз деген биякта өкмөттө азыр өзүбүзчө сүйлөшүп, бүт пландарды түзүп атабыз. Бүт кыргыз элине таандык болгон кен байлыктардын баардыгын жаңыча ишке киргизебиз. Мурункудай аукциондон сатып, итбекер мунун баарын токтотобуз, андай болбойт. Жетим тоону да өзүбүз иштетебиз деп көздөп атабыз. Планыбыз ошондой. Кыргыз өкмөтү, кыргыз элине таандык болгон өзүбүздүн кыргыз компаниябызды түзүп, ошо менен өзүбүздүн кен байлыктарыбызды өзүбүз иштетип, үзүрүн, пайдасын деген кыргыз элине тийгизели деген максатыбыз бар. Ошону ачык айтып коелу. Биз өкмөттө иштегенден кийин
Азыр бул жоопкерчилик бизде. Биз баарын түшүнүп атабыз. Бирок бизди деген ушундай каралоо сөздөрдү оор экен көтөрүштө эле. Бирок көтөрөбүз. Бирок чындык деген ушундай. Биз эч кимди деген чыккынчы дебейбиз. Бирок өзүбүздү, бизди, айрыкча өкмөттү чыккынчы дегендерди абайлагыла деп коелу. Биз чыккынчы эмеспиз. Жетим тоогун эч кимге саткан эмеспиз. Ошону дагы бир ирет айтып коелу. Жетим тоогуну мынакей. Жанында биздин Кыргыз өкмөтүнүн өнөр жай комитетинин төрагасы Жыргалбек Калбуратович ушул өнөр жайларды гендерди иштетүү боюнча мамлекеттик стратегия менен саясатын жүргүзө турган биздин жетекчибиз. Азыр сөздү беребиз. Угуп коесуңар маалыматты расмий түрдө. Дагы бир ирет чакырдык. Менин сөздөрүм жөн болбосун деп. Биз баарыбыз өкмөттүн мүчөлөрүбүз. Бирок биз элибизге берген убадаларыбызга аягына чейин турабыз. Дагы бир ирет айтып коеюн. Бизди чыккынчы дебегиле. Биз эч качан чыккынчы болбойбуз. Тескерисинче чыккынчылардын баардыгын жоопко тарта турган мезгил келатат. Анткени буга чейинки болгон гендер боюнча көп маселелер көтөрүлүп атат. Айрыкча жетим тоонун да айырмасын түшүндүрүп коелу. Бизде өкмөттө каралып аткан пландар боюнча Кыргыз компаниясын түзүп, ал компания ачык акционердик коом болуш керек деген ой бар бизде. Ачык акционердик коом. Ушундай элдин байлыгын иштетсек, ачык айкындуулук менен жасашыбыз керек. Эч кимден эчтекени жашырмай болбош керек. Эч кандай коррупцияга жол бербешибиз керек. Ушундай пландар, ниетибиз бар. Ушунун баарын ишке ашырабыз. Буга чейинки болсо, билесиңер, эң чоң ийри генибиз кумтөр. Канча жылдан бери көйгөй жаратып келатат. Ошол кумтөрдү деген Акаевтар башында эле иштетебиз дегенде кандай коом түзүштү алар? Жабык акционердик коом түзүшкөн. Ошонун кесепетинен мынакей бүгүнкү күнгө чейин биз көп маселелер жаралып келип атат. Анткени жабык акционердик коомду түзүп алышкан. Биздин өкмөттө элдин байлыгын деген жабык нерселерден кетиребиз. Жабык деген болбойт. Ачык болуш керек баары. Эл чындыктын баарын угуш керек, билиш керек. Маалыматтын баарын деген ачыкташыбыз керек. Эгерде бизде ачыктык, акыйкаттык менен чындык болбосо, эч бир инвестор келбейт бизге. Биздин эң чоң көйгөйүбүз ушул. Азыр деген өзүбүздүн ичибиздеги бай адамдарыбыз ишенбей отурат. Анан тыштан келе турган инвесторлорду кантип ишендиребиз биз? Вот ушул маселе турат бизде. Анан биздин саясат менен саясий коомдо деген болуп аткан маселелердин баардыгы сөзсүз түрдө ошол инвесторлорго деген өзүнүн залакасын тийгизет. Канчалык биз өзүбүз саясат менен экономикада стабилдүүлүктү кармабасак, ачыктык, айкындыкты көрсөтпөсөк, бизге деген эч кандай инвест климат деген түзө албайбыз. Мунун баары деген саясатка байланыштуу, экономикадагы саясатка байланыштуу. Ошонун баардыгын жаңы принциптерди биз саясат менен экономикага киргизели деп атабыз. Ошонун баарын жасайбыз. Эми Кыргызстанда мурункудай каталарды кетирбейбиз. Эми жетим тоо